Күчтөп алып келинген Сапар Исаковду кайра сот залынан чыгарып жиберишти. Бишкектин 1-май райондук сотунда тарых музейин реконструкциялоо жана Чолпон Атадагы ат майданды калыбына келтирүүдөгү коррупция боюнча ачылган иш каралып баштады деп билдирет 24 KG. Сот судья Марат Сыдыковдун төрагалыгы алдында өтүүдө. Отурумга айыпталуучу Сапар Исаковду алгач мажбурлап алып келишип, кайра чыгарып кетишти. Бул айыпталуучунун ага карата күчтүү жана мажбурлоо ыкмалары колдонулгандыгы туурасында билдирүүсүнөн кийин болду. Сапар Исаков Сооронбай Жээнбеков менен анын бир туугандарына нааразы экендигин билдирди. Азыр мамлекетти райым миллиондор башкарып жатат. Мен каршымын. Эмнеге силер мени күчтөп алып келдиңер? Сотту менсиз өткөргүлө, мен макулмун. Мен бул оюндарга катышпайм, деди айыпталуучу. Мындан улам судья Марат Сыдыков Сапар Исаковду соттук териштирүүдөгү тартипти бузуп жатат деген жүйө менен чыгарып жиберди. 2018 жылдын июлунда башкы прокуратура мамлекеттик тарых музейин жаңылоо жана жаңы жабдууларды сатып алуудагы бюджеттик каражатты мыйзамсыз колдонуу фактысы менен кылмыш ишин козгогон. Мамлекетке 307 миллион 650 миң сом зыян келтирилгендиги эсептелген. Булак Саат KG. Они исполняют вообще. Они тоже нарушают закон. Я